25 март. Түбөлүк канааттануу. Мен өмүр берүү үчүн анмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам эч качан суу сабайт. Жакан 6-бөлүм 35-аят. Бул аятта камтылган чындыкка ылайык Исага ишенүү деген Иса кандай нан жана суусундук сунуш кылса, ошонун баарын ичип жегендикти билдирет. Болгондо да бул аят Иса биздин жаныбыздын чаңкоосун түбөлүккө кандыраарын айтат. Биздин канааттануу издеген сапарыбыз Исада аягына чыгат. Андан ары жана андан жакшыраак эч нерсе жок. Исага жакан ойлогондой таянсак, Исанын биздин жашообузда болушу жана бизге берген убадасы бизди ушунчалык терең канааттандыргандыктан күнөөнүн азгырыкка толгон жыргалчылыктарына алдырбай калабыз. Римдиктер 6-бөлүм 14-аятты караңыз. Мына ошондуктан Исага болгон мындай ишеним күнөөнүн күчүн жок кылып, ага тил алуу жөндөмүн берет деп айтабыз. Жакан 4-бөлүм 14-аятта ушул эле ойду айтат. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суу сабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булак айланат. Жакан 6-бөлүм 35-аятты да эске ала турган болсок, жогорудагы аятта сөз болгон куткаруучу ишенимге ээ болуу жандын эң терең эң сөөлөрүнүн канааттануусун билдирет. Булактын суусу ашып ташып, сыртка агып чыккандай эле, ошол канааттануу да өз жемишин берет. Жакан 7-бөлүм 37-38 аяттарда да ушундай ой айтылат. Иса эл алдында туруп, бии күн менен мындай деди: ким суусаса мага келсин жана ичсин. Ыйык жазууда жазылгандай, мага ишенген адамдын ичинен тирүү суу агып чыгат. Ишеним аркылуу Иса биздин ичибизде түбөлүк канааттануу берген жана асманга жетелеп барган өмүрдүн соолубас булагы болуп калат. Асманга бара жаткан жолубузда да күнөөнүн жалган ырахаттарына азгырылбаганга эркиндик берет. Ал муну бизге жиберген өз руху аркылуу кылат. Жакан 7-бөлүм 38-39 аяттар.